Assalamu alaikum dostlar, assalamu alaikum kattalıcılar, жалпы жылқы сүйүүчүлөр. Мына бүгүн Бекиш акабыздын үйүнө келдик. Бул жерде ошо Кочкор Атадагы көр ат бар, бурул. Ошол аттын прямой баласы экен, ушуну сатам дегенден силер менен бөлүшүп коеюн дедим. Бекиш ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз, жакшысызбы, тынчсызбы? Бул ат боюнча тааныштырың эми. Бул ат ошо сатууга чыгардык. Бул ат ошо алиги башы көрүнгөн Жайыр ажынын атынын баласы. Бурул ат жана көр. Осколдон келген айында. Ошондон бери келип ушу Кунанда бир жыл жайында мени ушу жайлоого мал койго минип чийип келген. Ошондон бери ошо жылкыда үйүрдө жүрөт. Жылкыны чачыратпай, ошосуна кызыгып ошо жыл кармабай жылкыда жүрөт эле. Анан 1-апрелде кармап алып келген. Кышы менен жүрдү. Эми эле кармалыптыр да анда. Быйыл кали оор кыштаям ошол жакта жүрдү карап ошо. Жакшы. Алып келип ем бердим. 2 килодан. Ошо азыр сатууга чыгардык. Сатсам деп. Ден соолугу жакшы. Ден соолугу жакшы. Бурулдун баласы экенине далил бар, Куда кааласа, Мынакей. Ошо бурул ат тууралуу эми кичине айтып кетпейсизби? Кандай ат болгонун билесиз да сиз? Бурул ат жакшы ат болгон. Өтө чоң эмес, өтө кичине эмес, орто ат болгон. Бурул атты ар ким чапты ажын аты. Ооба. Булактан чыкпады. Башында биз ham чапканбыз. Кийинен башка палбандарга берип ажы. Ар кимге берди, бирок ат улактан чыкпады. Значит, улактан чыкпай турган ат экен да өзү, Кийин ушу путтан кетти да ушу бирок бар, путтан кетти деп. Ооба. Ат азыр деле бар, көрүп калабыз. Жайыр ажын өзүндө деле ушу балдары бар. Бир баласы бар го. Ооба. Булам ошону ошо жашы жазгы экасы. Уже экасы болуптур да. Азыр мына адырда турабыз, биягы ылдыйыш да. Ат ылдыйда туруп калды. Мынакей достор. Комментарийни бердиргиле эгер ушул ат ошого окшош болсо. Жоон экен өзү. Мынакей Бекиш деген акабыз ушу мурун Кашка ат чапкан. Бишкекке чейин. Бишкекке өзүңүз чабып келгенсизби же башка бирөөлөр чапканбы? Бишкек анда ошо Жалал аттык Жестирмак деген чапкан Кашка атты. Күчтүү балдарга берген да. Бизге биякта чапчы кыла айырды бербеди да. Кушулар барган, бирок Полотека барган жерде. Ошо Жалал аттык балдарга берген да, күчтүү балдар. Жестирмак, Кубан деген бир. Жакшы. Ооба. Бунун канча миң болсо сатайын деп атасыз эми? Бунун 120 ками бар деп атабыз. 120 миң ками бар анакей. Мына үйүргө деле үйрөтүп коюптур. Буну минип үйрөттүңүзбү өзү? Минче, ооба, минилет. Анан эле ал туруп калганга миндирип ариңиз болот. Ротасын кармаса кушкуруу. Ооба. Мынакей достор, ушул ат болду. Номерди айтып коюң, номерди Бекиш ака. Номер 559 91 591 94 33. Мынакей болду. Номер Куда кааласа экранга коюлду. Чаласыңар, сүйлөшөсүңөр мынакей. Негизи жакшы жылкы, кыргыз жылкы. Мына бунун атасы вообще улактан чыккан эмес, палбандардын бар эле чапкан дейт. Чыкса улактан чыгып калат эле. Ар ким ар кандай чабат да. Бирок ошол бурул ат улактан чыкпады дейт. Мынакей достор, ошол бурул аттын баласы. Эки асый болду мынакей. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух.